саясатчыларда азыр мындай жеке саясий эле кызыкчылык болуп атпайбы? Жалпы мамлекет бойлоп мындай бир идеология менен бириккендер жок болуп атат. Жөн эле эптеп мен парламентке өтүп алайын, анан кийин жанагы кызматтарды бөлүштүргөндө мен премьер болоюн же мен мындай болоюн деген эле кызыкчылык болуп аткандай сезилип атат да. Бул саясий өнөкөт эгемендүү мамлекеттен бери бул легендарный парламент кеткенден бери мына 7-чакырылышы болуп атат. Бул саясий өнөкөттө жашоо ченемдүү көрүнүштөр экен да. Себеби баарыбыз тең пендебиз, адамбыз да. Анан бирөөсү ниети таза, бирөөсү болсо жалаң өзүнүн жеке көз карашын ойлойт. Ошонун негизинде ушундай жат көрүнүштөр да болот, элге жакпаган, ошон үчүн ар кандай сөздөр, кептер болуп атпайбы? 5-6 жолу, 6 жолу, 7 жолу, 4 жолу депутат болгондор бар да. Эми ошонун көпчүлүгүн карап турсаң, ар кайсы партиялар менен өтүп келет. Бул баягы ким менен тил табышат, кимге өзү мындай бир мамилеси бар, ошо дагы бул жерде ролду ойнойт албетте. Анан эми адамдын сөзү казыккан кандай бекем болуш керек. Биздин атабызда калган. Жигиттин сөзү бир айтылат, эки айтылбайт да. Бир айтылса ал аткарылыш керек. Мына ошол эки нерсени биз унутуп калып, бүгүнкү күндө жигиттикти унутуп калып, бир партияга кирсек, андан чыга качып дагы бирөөнө кирип, айткан сөздөрдүн баарын тең ошол өзүнүн гана кызыкчылыгына пайдаланат да. Бул жерде артта шайлоо дегенде эл турат да. Эл деген миңдеген, миллиондогон көздөр бар. Ошолордун баары тең баа берет да. Анан тилекке каршы эми азыр элибизде шайлоодо акча ойноп кетип атат да. Баары бир акча ойноп кетип атат. Буну мен элди күнөөлөйүн десем, мына мен Баба Дыйкан партиясынын төрагасы 20 жыл болдум. 20 жылдын ичинде биз 7 чакырылышка тең дээрлүү катыштык. Ар кайсы нуктарда катыштык да. Жалгыз мандаттуу, бир мандаттууда партия менен дагы бир жолу депутат болду. Жалгыз мен ушу дыйкандардын арасынан депутат болуп бир жолу болдум. Ошондо көп нерсени байкадым да. Бул жана элди күнөөлөйүн десең, эл буга муктаж. Ошо муктаждыктардын баарын чечпейинче эл дайыма акча ала берет экен. Биз айтабыз, мен депутат болгондо да айттым, мына азыр деле келип депутаттар айтып, жок, эл түшүнүп калды. Башкача нукта, азыр эл акча албайт дейт. Анан мына мен азыр ар кайсы жакка барып, элдер менен сүйлөшүп байкасам, баары эле айтат, ой, мекеним Кыргызстан акчаны укмуш берип атат, ошондон алыш керек. Дагы башкалар ушу акчалар булар таратып атат деген ушу сөздү угуп атам да. Эми эгерде ошол чын болсо, анда биз эски нуктан чыкпай эле дагы эле ушундай жашоодо жашайбыз. Муну эл өзү чечиш керек экен. Эгерде мен дайыма куйрук жебей, өпкө жеп келип ушу жашоого келсем, бүгүн деле жебей коеюнчу, элдин баары тең айтып атат, балким ушул менин добушум, таза добушум, турмушумду өзгөчө менин келечегим, баламдын турмушун жакшыга алып барар бекен деген күн келеби деп эле ушундай кей берем да. Ошондуктан биз деле азыр шайлоого аттанабыз деп сүйлөшүп атабыз. Кээ бир партиялардын лидерлери менен. Анан өзүм бул турмушту көрүп калган үчүн, депутат болуп калган үчүн, ким кандай экенин билип калган үчүн ошолорду талдап өзүбүздүн кеңешибиз менен, координациялык кеңеш менен партияда сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса биз да катышабыз. Бирок мен ойлойм, ушу айткандай чынында таза шайлоо болуп, бири-бирибизди сатпай, унчукпай жүрүп эле кечээ чай ичип жүргөндөр бүгүн бири-бирин боктоп, эл арасында жамандап, ошентип өтөм дейт, бийликти жамандап же болбосо өтөм дейт. Андай өтпөйт бүгүнкү күндө. Ким кандай экенин, бийликти деле ар бир депутатты, ар бир ошол партиянын лидерин эл билет ким экенин. Бирок ошо билип туруп, жана мен айткан акчага сатылбаса экен деген. Сариев мисалы, эл билет болбойсузбу? Сариев бейнесине эми кандай жакта? Темир Сариевди мен мындай абдан беш колдой жакшы билем деп айткам, жанында чай ичип жүргөн жокмун, бирок бул жигитти мен 90-жылдан бери тааныйм да. Бул жанагы өзүнүн ак кемесин ачып, компаниясын ачып, ошол май отундарды сатып жүргөндө мен дыйкан катары мунун ак кемесине ошо отун алып жүрүп ошондо көрүп калгам. Бизнесмен жакшы жигит экен. Андан кийин саясатта көрүп калдым. Анан ушу саясатта өзгөчө өзгөрүлүп кетти да. Мен ачык эле айтам, Темирдин көзүнө да айткам, ачык эле айткам, адам сөзүнө туруш керек дегенди мен дагы кайтам. Бир сөзүнө турбайт. Ошон үчүн жанагынтип бирөөлөр менен сүйлөшкөндө өткөн чакырылыштарда деле
сүйлөшкөндө макул деп коюп анан кайра башка нукка кетип калган. Мисалы өзүнүн Ак Шумкар партиясын катыштырып туруп эле анан премьер-министрлик орун алганда ал Ак Шумкарлык партия бир эмес да, артында элдин баары тең мындай ачык айтканда талаада калып калганда ошол кезде көбү нааразы болду. Азыр да угуп атам ошол атам экен менен жана жигиттер менен сүйлөшүп алып чогуу кеттик деди эле. Анан азыр кайра чыгып кетти деп атам. Бул чынын айтканда жигиттикке жарабайт. Албетте өзүнүн аргументтерди бардыр. Бирок эл бааны мындай терс көз караш менен берип атат деп айтсам болот да. Буга чейин деле экономика министри болду, премьер болду, элге деле пайдасы жок эмес деп айтсак болобу? Ар бир адам иштеп атканда албетте аракет кылат. Жакшы кылайын, бир ис калтырайын деп. Бирок Темир Сариевден мындай жакшы ис калтырганын мен көргөн жок. Мен депутат катары айтып кете алам. Ошол кезде 5-чакырылышта архивди көтөрсөңөр болот. Менин сөзүм калп эмес. Мен туруп алып Бажы Союзга киргенибиз эрте. Эгерде силер азыр кирсеңер, биз кайра иштетүү тармагын иштете албай, ошону өнүктүрө албай аткан кезде кирип алчу болсок, биз азыр чийки зат берүүчү мамлекет болуп артта калабыз. Биздин дүкөндүн баары тең башка мамлекеттердин товарына толот дегени мына ачык айкын көрүнүп атпайбы? Мен ошондо чын айтып турмун да. Анда ошондо сөз берген. Жок эсең болбайлы, сиз туура айтып атасыз. 1-2 жылдын ичинде бүт баары тең ордуна коебуз. Сиз айткандай кайра иштетүү тармагы дагы жакшы болот. Мен сөз берем. Азыр бизге преференциялардын баарын жеңилдетүүнүн баарын да берип атат. Бажы Союз ошон үчүн биз ушунун баарына тең жетишебиз деген. Кана жетишкенбиз, жетишпей калдык да. Муну уюштуруш өтө кыйын. Себеби бизде бардык айыл чарбада биздин бүгүнкү күндө базар экономикасы абдан күч алып кеткен, жеке менчик бар тең. Кантип ар бир ашмат ташматтын баарын чогултуп туруп, кел мынауга кирсең сен кайра иштетүү тармагында иштесең жакшы болот дейт. Кызыкчылык керек да. Ар бир адам жеке менчик болгондо өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошол кызыкчылыкка тартмайынча болбойт. Мына бүгүнкү күндө биз чийки зат берүүчү мамлекет болуп, азыркы өкмөттөрүбүз аракет кылып улам бир жанагындай кайра иштетүү тармактагы компанияларды, жеке менчик уюмдарды уюштуруп атканын бул өтө эле аз болуп атат да. Аз болуп атат да. Анан ошолорду телевизордон көрсөтүп эле жатып калабыз, бирок көпчүлүгү мен айтам, эгерде биз 345 000 жеке менчик үй бүлөлөр бүгүнкү күндө өздөрүнүн жерин иштете албай атса, мындай алып келгенде бир 15% эле, балким 20%ке жеткен адамдар өзүн өзү алып кетип компания уюштуруп жанагындай мындай товарларды өндүрүп атат да. Биз ошолорду айтып эле өкмөттө мактанбаш керек да. Ошон үчүн Темир Сариевдин мындай кошкон салымы терс жагынан болду деп айтсам болот. Анан жана жеке адамдык мамилеси дагы, мына мисалы кыскача айтып кетейин, көрсөтпөйсүңөр билбейм. Карганбек Самаковду ошол түрмөгө алып барган именно өзү болду да. Себеби 574 токтом трансформация боюнча токтомду жокко чыгарып койду. Генеральный прокуратура айтты. Мен өзүм көзүн айткам. Сен мыйзамды бузуп атасың, сен муну менен жооп бересиң акыры. Эмне үчүн өкмөт чечпей, алар чечет. Сен деген азыр муну сотко берип туруп анан жокко чыгар деп койушуң керек. Аларды билип туруп, көрүп туруп эле сен азыр колу бутун бурап, өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарынын тең колу бутун бурап туруп жокко чыгарып койдуң. Бул мыйзамсыз. 100 деген бир эле мезгилде 2008 жылы ошондой токтомдор кабыл алган трансформация боюнча. Эмне үчүн сен арасынан алып чыгасың? Эмне өйдө жактан мындай бир көрсөтмө болуп атабы десем, башын чайкап, өзүнүн кабинетинде премьер-министр отурам десем, башын чайкап, анда мен депутаттан кеткен кезим болчу. Ошон үчүн барып айттым, мен кызмат сурап келген жокмун, акыйкатты айтайын десем, жок, аяктан шамал болгон жок деди. Анда Атамбаев бар эле. Анан кийин өзү 15-жылы президентке катышып атып, ошондо да уштурууну берсем, 6 миллион элдин тагдырын алам деп атасың, сен бир адамды ушинтип койбодуңбу? Мен сага добуш бербейм, сен татып көрмесиң деп бетине айткан. Мен артына такыр айтпайм, такай бетине айтам, любой адам. Ошон үчүн көбүнө жакпастырмын балким. Анан ошон үчүн ошентсем тура калтырып ошол жерден уялбай айтпады. Мени колум бутун бураган ошондо ачык айтайын деп. Анан кантип анан кийин ишенесиң адамга? Мен муну азыр силер келип учурдан пайдаланып мындай интервью алып аткандан айтып атам, өзү да капа болбосун, ал ачыкчылык, бетине айткан бул. Мен саясатка киришип атканын жамандап аткан жок. Болгонун айтып атам.